Assalomu alaykum Qirg'iz elim. Assalomu alaykum Qirg'iz Respublikasının prezidenti hurmatli Japarov Sadir Nurxo'jayevich. Assalomu alaykum. Qirg'iz Respublikasının Ministerler Kabinetinin o'rinbosari, Qirg'iz Respublikasının Ulusal Qovupsizlik mamlakatlik komitetinin төрағасы hurmatli Tashrif Qamchek Qidrshayevich. Assalomu alaykum. Qirg'iz Respublikasının boshqa prokurori, hurmatli Hasan Aliyev Maqsad Quvvatovich. Assalomu alaykum. Qirg'iz Respublikasının Жоғарғы сотының төрағасы Сатыев Медербек Hasan Aliyevich. Assalomu alaykum. Ichki ishlar ministri hurmatli Niyazbek Ulanbek Umaxonovich. Men sizlarga şol Facebook sotsial tarmoq orqali video qayrılığı жазып жатқанның себептері төмендегіше. Mağa 30 Şençar 2025 yıl kechinde Bishkek şaharının Uğudusunun tergöçü Yusupov Erlan деген жигит telefon çalıp Kulmanbetov Aycan'ın işi boyunca Uğud'a tergöge gelip ketindi surandı da. Men sebebini surasam толық айтқан жоқ. Андай бола тұрған болса mağa поездке жөнөткүлө деп сурансам, поездканы WhatsApp-ыңызға жөнөтүп коем деп коюп, эч нерсе жөнөткөн жок да. Мен Кыргызстандын мыйзамдарына баш ийип, мыйзамды сыйлаган адам катарында Жусупов Эрландын ооздеки айтуусу боюнча телефондон айткан чакыруусунун негизинде бир күнү эртең менен саат 11-ге бардым. Мени ГУЛга барганда телефон чалсам, тергөөчү келип мени ГУЛга киргизип, тергөө кызматынын өзгөчө маанилүү иштер боюнча тергөө бөлүмүнүн башчысы Суранчиев Шаршенбек деген полковник алып келди. Ал киши иш ордунда жок экен. Жарым сааттай күтүүгө туура келди. 20-30 мүнөттөй күтүп отурдум дагы. Ал адам келгенден кийин кабинетине кирип, ал киши менен бир жарым саат сүйлөшүп отуруп. Урматтуу Суранчиев Шаршенбек Жолдош Алиевич менен 30 мүнөт сүйлөшкөндөн кийин ишкер айым Култаев Айжан Тагайболотова боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жазык кодексинин 209-беренеси боюнча алдамчылык менен козголгон кылмыш иши ГУдун тергөө кызматы тарабынан эч качан адилеттүү, акыйкаттуу калыш тергелишине күмөндүү жагдайлар бар экендигине көзүм жетип чыкты да. ГУдун тергөө кызматы эч качан адилеттүү, акыйкаттуу калыш тергеп чыргыран чындыктуу ордуна коюлушуна таптакыр мүмкүн эместигине ынанып чыктым. Себеби дегенде мен киргенден кийин жанагы 15-сентябрь 2025 жылы мага даяныш берип, Култаева Айжан Тагайболотовна деген келин. Ошол 1 саат 11 мүнөт мага маек курган эле да. Ошондо көп нерселерди айтып кайрылуу жасаган. Мен ал камалып калгандан видеону чыгардым. Чыгаргандан кийин ошол видеону өчүртүүгө аракеттер көп болду. Көп болгон ушул тергөөчү чалып мага Суранчиев Шаршенбек Жолдош Алиевич чакырып атат дегенден мен эмне максатта чакырып атканын билиш үчүн бардым да. Барсам ушул видеону алып коюңуз дейт да. Мен эмнеге алам? Источник туруп атпайбы булагы? Ал монтип күйүп атам деп какшап атпайбы? Деп айтсам, сиз алып коюңуз. Азыр сизди возможно өлтүрүп коюш ыктымал. Мен сизди аябатам. Азыр жанагы
Кийизбаев деген жигит араң эле турат тыдырынып. Кокус бет маңдай чыксаңыз сизди жок кылып коюш ыктымал. Мен сизди аябай атам, атамдай болгон киши экенсиз деп мага боор урду да. Анан мен айттым, урматтуу иним, бул айтканыңа мен кошула албайм. Себеби дегенде мен эгерде ажалым жетип күнүм бүтсө, мен сандыкка салып койсо деле Кийизбаевдин колунан өлөсүң десе ошол баланын колунан өлөм. Антип коркутпагыла мени. Мага алып кой дей турган болсоңор официальный кагаз бергиле. Мына Кийизбаев деген адам аябай сүттөн ага экен. Жөн эле сиз буга доо коюп атасыз. Жөн эле чыгарып атасыз деп мага кагаз берсеңиз, мен ошол кагаздын негизинде алып коеюн дедим да. Мен ошол полковникте отуруп ушундай тыянакка келдим. Тергөө ушунчалык деңгээлде бир бетке жүргүзүп аткандыгына мен ынанып келдим да. Ошондуктан урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, сиз жана УКМК төрагасы урматтуу Камчыбек Кылдышаевич, сиз айтып келгендей ишкерлерге тоскоолдук кылбагыла. Турчатылат. Ишкерлерге тоскоолдук кылбагыла, басым кысым жасабагыла, кылмыш дүйнөсүнүн адамдарынан коргула, сактагыла деп айтып келгендигиңиздерди айрым кызмат адамдар көңүл сыртында Калтыры шаарына дагы бир ирет ынанып чыктым да. Себеби Кулманбетов Айжандын ички иштер министринин башкы тергөө башкармалыгынын башчысына жазган 23 июль 2025 жылдагы арызы жана 23 сентябрь 2025 жылдагы жазган арыздарында Бишкек шаардык УУДнун тергөө кызматынын тергөөчүсү Жусупов жана башка адамдар тарабынан мыйзам алкагында тыкыр тергөө жүргүзүлбөстөн бир тараптуу гана тергөө малдары жүргүзүлүп келип, жыйынтыгында Кулманбетов Айжан Табай Болотовну мыйзамсыз негиз камап отурушат да. Эгерде жогоруда бийликтин бийик сересинде тааныш билиши барлардын ити чөп жеп каалаган ботколорун чала беришсе, алардын тааныштары кызмат абалдарына кыянатты байланып беришсе, анда тергөө иштери таза болмок беле. Андай бейкүнөө адамдардын мындай кыла бере турган болсо, анда бейкүнөө адамдардын тагдыры эмне болот деген суроо жаралат да. Анда акыйкаттыктын, адилеттүүлүктүн, калыстыктын өлгөн ушул экен деп айтсак болот да. Ошондуктан чыркыраган чындыкты калыбына келтирүүгө сиздерден мыйзам алкагында жардам сураймын жана өтүнөм. Эгер мүмкүн болсо, сиздердин убактыңыздар болсо, мени жеке кабыл алып, ушул мен жогоруда көрсөтүп кеткен президенттен баштап ички иштер министрине чейинки үлкөн адамдар мени оозундан болгон жагдайларды угуп, тиешелүү документтердин көчүрмөлөрүн көрүп, кээ бир аудио, видео запистерди угуп, анан бир туура чечим кабыл алынышына көмөк көрсөтсөңүздөр жакшы болот эле мыйзам чегинде. Мен ушу жогорудагылардын негизинде сиздерден суранып кетет элем да. УУДнун тергөө кызматы тарабынан тергелип жаткан Кулманбетов Айжан Табай Болотованын үстүнөн козголгон кылмыш иши ар тараптуу, адилеттүү, акыйкаттуу, калыш иликтенип тергелип чыркыраган чындыктын ордуна коюлушу үчүн тергөөнү ички иштер министринин ГСУсуна, башкы тергөө башкармалыгына же болбосо Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө башкармалыгына алууну сиздерден суранып өтүнүп кетет элем да. Ошондой эле экинчи өтүнүчүм, суранычым УУДнун тергөө кызматы билдиргендей Кулманбетов Айжан Табай Болотовна коомго коркунуч жаратып жаткан өзгөчө оор кылмыш жасаган кылмышкер эмес деп эсептейм мен. Ал кылмыштуу топтун курмандыгы болуп жатат деп айтканга толук негиз бар да. Себеби мен ушундай жыйынтыкка келдим, жана 8 жолу мошенниктоого барып, 8 жолу кылмыш иши козголгон.
3 жолу отуруп чыккан. Азыр бүгүнкү күндө кайра 3 эпизод боюнча кайрада камалган Асанбаева Айгүл Эркинова менен анау Кийизбаев Теңизбек деген жигит экөө сговорго барып бүгүнкү күндө ушул Кулманбетова Айжан Табайболотованы күйгүзүп жаткан экен да. Мен анын кыздары менен да эки кызы бар экен, Кулманбетованын кыздары менен сүйлөшүп баарлашып көрдүм да. Жагдайын сурадым, силер билчү едиңер, көрүп жүрдүңөр беле, бул Кийизбаев деген ким, эмне болгон адам деп тактадым да. Анан мен Кийизбаев Теңизбек боюнча дагы мага көп информациялар түшкөн. Айжан дагы айткан, Айжанын айтканын видеого чыгаргам, өзүңүздөр уксаңыздар керек. Ошондо ачык по пунктам айтып атат, могу жерден мындай алган, тиги жерде тигиндей алган деп. Эмнегедир азыр тергөөнүн жүрүшүндө ошол Кулманбетованын айткан көрсөтмөлөрүнүн бири дагы эсепке алынбай, тиги Кийизбаевдин айткандары как закон катарында кабыланып жаткандыгы өтө таң калтырып жатат да. Мен Кийизбаевди дагы телефонун таап, мына ГУБДнын өзгөчө иштерди тергөө боюнча бөлүмүнүн начальниги Суранчиев Сарсенбек деген полковникке кирип чыккандан кийин мен бул Кийизбаевдин телефонун издеп таап, бир күнү кечинде таптым, экинчи күнү эртең менен чалдым, экинчи күнү кечинде барып, ошол жанагы Карпинка жактагы 52 номердагы жерден жолугушуп, Карпинка чүйдөгү ошол жерден бир кичинекей кафе бар экен, ошонун бир бурчуна отуруп, ошол жигит менен жарым саат баарлаштым да. Баарлашып, жана Кулманбетова Айжан өзүнүн арызында көрсөткөн баардык пункттары менен сурап тактап чыктым да. Анан бул Кийизбаев чаң жуузбайбы, ал жерде мен эч кандай тиешем жок деп баарын отрицать этип чыкты да. Андан кийин да анализдеп, адвокаттар менен байланышып, бул жери кандай, тиги жери кандай деп такташтырсам, көп нерсе бар экен да. Эми бир эле адамдын айтканы менен алып барып тиги бечараны алып барып камап койгондо эртеңки анын тагдыры кандай болот деген маселе бар да. Эмне үчүн Кийизбаевдин айтканы боюнча Айжан камалышы керек дагы, Айжанын айтканы боюнча эмне үчүн Кийизбаев камалбайт? Себеби дегенде Кулманбетова Айжан айтып атат, мен бүгүнкү күндө ушул эки адамдын курчоосунда калып, ушулардын талантысында, тоноосунда калып калдым деп атат да. Мен эми Айжандын сөзүнө ишенбей коеюн десем, тергөөнүн материалдарынын ичинде бар экен, 3 беттен турган. Жана Кийизбаев деген жигиттин өзүнө таандык 30 объектиси бар экен да, үй мүлкү бар экен да. Эми элестетип көргүлө, мен мына 70ке чыгып калдым да. Мен ушу балдарым менен турам мен. Андай эле тиги байлыктарым жок. Бул бала эч жерде иштебейт экен. Эми мен эжеме карындашыма бут кийим саткан жерде жардам берип жүрөм. Анан машина алып келип сатып жүрөм дейт. Анан бизнесим бар дейт. Эми андай бизнеси бар болсо, анда Юстиция министрлигинде бизнеси бар деген каттоодо туруш керек эле да. Баланча бизнесмен, баланча жерде моундай иштерди кылат депчи. Анан мамлекетке ошол 30 объектини тапканга чейин тапкан каражаттарынан канча өлчөмдө налог төлөндү деген вопростор бар да, суроолор бар да. Эмне үчүн ал жагдайлар текшерилбейт? Эми азыр адвокаттар айтып атат,
Biz bayağı iştin baştalışında isminen tanışkanda 3 betten turgan 30'dan aşık mülkü var ekendigi ошол iştin içinde жүрдү дейт да. Азыр эми акыркы күндөрү ошол iştin içine карасак, ошол Кийизбаевга таандык деген 30 мүлкү катталган, 30'dan ашык мүлкү катталган. Ошол 3 беттен турган кагаз көрүнбөй жатат, муну алып койдук окшойт деген күмөн ойлорду айтып атат да. Эми ушинтип тергөөнүн материалдарына бирде кагазды тиркеп, бирде алып коюп, керектүү кагазды тиркеп, керексиз кагаздарды алып коюп отурган тергөө жүрсө, анда кайсы чындык калыбына келет? Анда кайсы адилеттүүлүк болот, кайсы акыйкаттык болот? Кайсы калыстык болот деген суроо жаралат да. Анан мен азыр менен бул жигит менен сүйлөшүп отуруп, 3 саат отуруп сүйлөшсөм, жана Кулманбетова айткан фактылардын баардыгы подтверждение болду. Действительно ошондой болуп баргандыгын тиги баладан мойун алды. Бирок ал өзүнүн версиясын айтып атат да. Эмне үчүн эле тиги Кийизбаевдин айткандары туура болуп калат дагы, тиги Кулманбетованын айтканы туура эмес болуп калат. Буларды очный ставка менен беттештирип, по пунктам жанагы 23 июль 2025 жылдагы жазган Кулманбетованын арызын текшериш керек эле. Эмне үчүн ал текшерилбейт? Мен кечинде кызы менен да жолуктум. Кыз айтат, Боол Байкенин айтып атканын мен кошула албайм. Анткени моуну моундай кылган, муну тигиндей кылган. Жана машина боюнча ал мени өзүм акчасын төлөгөм. Керек болсо мен баардык фактынын баарын далилдеп берем деп атат. Эмне үчүн булар тергөөгө чакыртылбайт? Эмне үчүн каралбайт деген маселе бар. Ошондуктан бул жанагы Кийизбаевден сурап атам, сен мындай чоңдор менен да байланышың бар экен. Сен барып коркутканда баланча чоң менен жакшымын, баланчанын эшигин тээп кирип жөн эле маселени чечип кетем деп айттырсың. Ошонун канчалык деңгээлде чындыгы бар деп сурасам, эми аны жартылай мойнуна алып атат да. Жанагы Саматов Жыргалбекти депутат болуп жүргөн адам менен жакшымын, аны менен байланышым бар дейт да. Бирок мына тергөөгө кимдер аралашып, сага ким жардам берип атат десем, өтө үлкөн жогоруда турган адамдардын жардамы менен мен азыр ушу ала албай жүргөн карызымды өндүрүүгө эми баягы шанстар түзүлдү дейт да. Эми ушу тергөө иштерине өтө жогорку үлкөн жерде иштеген адамдардын таасири тийип, тергөөнүн жүрүшүнө мындай таасири тийип аткан болсо, анда ал тергөөдөн эч нерсе үмүт этүүгө болбойт да. Тергөө эмес, анда эртең соттон да бир жакшы нерсени үмүт этүүгө болбойт. Себеби үлкөн адам киришип аткан жерде маселе туура чечилеби? Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, сиздин адресиңизге дагы ушул бала аркылуу бир мактанычтар болгон экен. Мен өткөндө видеону кайрылуу жаздым эле. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, сиздин эшиңизди түз тээп кирем, маселени түз эле чечип алам деп мактанган экен. Ошонун канчалык деңгээлде чындыгы бар? Мен жөнүндө туура эмес айткандар болсо айткыла, мен аны шак эле маселесин чечем. Ал менин атым саткандарды ордуна коем дедиңиз эле. Мен өткөндө кайрылуу жаздым эле, бирок ал кечээ күнү мен эгерде кайрылуум сизге жетип атабы жетпей атабы билбейм. Мен сизде үмүтүм зор, чоң. Мен буга чейин сизди ушунчалык барктап баалап келген адамдардын биримин. Кыргыз мамлекети жок болуп кете турган акыбалга келгенде, ушу мамлекетти ОПГшниктерден, коррупционерлерден, взяточниктерден, жанагы туура эмес власттар менен занимать эткен жанагы сутнерлордон көптөгөн коомго жат көрүнүштөгү кылмыш иштеринен байланыштуу иштердин баарын тазалап жатасыз. Мына сиздин кыраакы, сиздин баатырдык, эр жүрөк кылган ишиңиздин натыйжасында гана ушул жакшы результаттарга чыгып атабыз да бүгүнкү күнү. Анан мен сиздерден үмүт кылам, урматтуу башкы прокурор. Мына тергөөнүн жүрүшүндө мага жеткен маалыматтар боюнча сиздин зам прокуроруңуз дагы ушул ишке замешан, ушул ишти контролдук алып алып, өзү
жардам берип атат деген жагдайларды айтып атышат. Эгер ошонусу чын болсо, мен эми Кудайга чындык калп экенин билбейм, бирок анысы чын болсо, ошол зам прокуроруңуздун тизигинин тартып коюңуз, болбойт деми. Биз кыргызстандык жарандар 7 миллиондон ашкан калк. Баарыбыздын конституциялык укугубуз бирдей эле. Эми ушу жогору жакта гарант конституция болуп турган урматтуу президентибиз сиз, анан ушул бирден бир көзгө басарыбыз Камчы Кыдыршаев сиз, ушул Кыргызстандагы болгон мыйзамсыздыктарды көзөмөлгө ала турган, аны калыбына келтире турган органдын башында отурган сиз, Максатбек Кубатович. Жогорку сот төрагасы Медербек Асаналиевич, ички иштер министри урматтуу Уланбек Омоконович, сиздер калыс болушуңуздар керек да. Сиздерден мен калыстыкты күтөм, адилеттүүлүктү, акыйкаттыкты күтөм, чыркыраган чындыктын калыбына келишин күтөм, урматтуулар. Мен ошондуктан Садыр Нуркожоевич өтө убактысы жок, анчта толтура иштери бар адам. Мага убактысын таба албайбы, аны мен айта албайм. Анткени президентте күнү түнү чапкылап иштеп жүрөт. Мага убакыт табылса, анда абдан жакшы болот эле. Анан убакыт таба албай калса, мен айта албайм. Бирок улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы урматтуу Камчы Кыдыршаев, сиз бир мага убакыт таап, бир 5 минутка мени кабыл алсаңыз жакшы болот эле. Башкы прокурор урматтуу Максат Кубатович, сиз бир убакыт таап, бир 10-15 минут мени кабыл алсаңыз жакшы болот эле. Ички иштер министри урматтуу Уланбек Омоконович, сиз бир 15-20 минут убакыт таап, мени кабыл алсаңыз болот эле. Жогорку соттун төрагасы урматтуу Медербек Асаналиевич, сиз бир убакыт таап, бир жарым сааттан ашык убакыт таап, бир мени кабыл алсаңыз болот эле. Мен бир эле ушул маселе боюнча сизге кайрылбайт элем, жогорку соттун төрагасы урматтуу Медербек Асаналиевич. Мен сизге бир нече жолу жеке кабыл алуу боюнча арыз жазып, ушул күнгө чейин кире албай жүрөм. Сиздин жанагы жогорку соттогу 3 судья боюнча жанагы бир нече ирет арак ичип, мугалим болуп туруп, анан сабак өтүп, анан райондун акиминин көрсөтмөсү менен кызматтан алынып, баардыгы подтверждение болуп, больницадан өтүп, алкоголь ичкендиги тастыкталып, бир нече видеолор тиркелип берип аткан ишти карап туруп, кайра ошол тарапка чечип берип коюп атасыздар. Эми ушул акылга сыя турган иш эмес да. А бүгүнкү күнү ошонун азабын тартып, бир алкаш мугалимдин азабын тартып, районосу да кызматтан кетип, директор да кызматтан кетип, кайра кетип эле тим болбостон айлык маяналарын төлөп берип, кийин аны бүттүү болуп отурса, анан кайра дагы айлык маяналарын төлөтүп алабыз деп, мына азыр бүгүнкү күнү азыр кассациялык тартипте мен дагы кайра бердим. Кайра экинчи жолу келишими жок айлык акыларын эсептеп берип атат азыркы сотторчу. Келишим жок. Тарификациядан өтпөгөн мезгилге кайра жана алкаш мугалимге кайра дагы 265 000 сом өндүрүлүп берилсин деп чечим чыгарылып атат. Эми акылга сыйбаган нерселердин баары болуп атат, урматтуу жогорку соттун төрагасы. Ошондуктан урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчы Кыдыршаевич, урматтуу Максатбек Кубатович, урматтуу Медербек Асаналиевич, урматтуу Уланбек Омоконович, ар бириңиздерге менин кирип чыгышыма мүмкүнчүлүк шарт түзүп берсеңиздер жакшы болот эле. Сиздерге кирип айтчу сөзүмдү айтып, дечү сөзүмдү деп, мамлекетте Кыргыз Республикасында болуп аткан акыйкатсыздыктарды, адилетсиздиктерди, калышсыз болуп жаткан иштерди, чыркыраган чындыкты сиздерге жеткирип, бир көзмө көз, оозмо ооз сүйлөшүп чыксам деген ниетим бар эле. Мен бул эле нерсе эмес. Мына мен сиздерге канча жылдан бери кайрылып жүрөм.
Эми ал мурунку болуп өткөн иштер, бирок ошолорго ишенимдүү өкүл мына казарманда 3 убийство ачылбай жатат. Бир карактуу ачылбай жатат. Барып сурайсың эмне болду депчи. Мына карап атабыз, деп атабыз дейт. Карап аткандарына, деп аткандарына мына бер жагы 15-жылдан бери мына 10 жыл болду. Асты. Аркасына мына 19-жыл болгондо ошондо 6 жыл болду. Бир республиканы кыдырып чыкты баары тергөө органдарында. Ошо кылмышка катышып өлтүргөн адамдардын баары дайын турат. Жабырлануучулар какшап көз жашы куюлуп атып, кургап да бүттү. Алар оорулуу болуп бүтүштү. Качанга чейин биз адилетсиздикке, акыйкатсыздыкка, калыштыкка жол берип, чыркыраган чындыктысын чыркатып эле таштап коюп жүрө беребиз. Урматтуулар, көңүл бөлүңүздөр. Элдин көйгөйүнө айрыкча мына укук коргоо органдарында, сот, прокуратура, ички иштер бөлүмүндө болуп жаткан акыйкатсыздыктарга точка коюңуздар. Эми болбойт да. Элдин канга акча ыйлап аткандарын угуш керек да. Эми азыр алып барып мына ишкерди алып барып тиги Кийизбаевдин айтканы боюнча эле камап салдыңыздар. Эми сиздер камап салган жоксуздар, бирок ошо органдар камап салды. Бирок ошого дагы көзөмөл жүргүзүп койсоңуздар эми. Тегинин эки тарабы бар да. Эки тарабын тең текшериш керек да. Анан бир тарабын текшерип туруп эле экинчи тарабына көңүл бөлбөй, анан экинчи тараптын эң жогорку үлгөн адамдары киришип атса эле маселе чечиле берсе, анда биз кайда барабыз? Биз эмне кылабыз андачы? Таанышы барлар таңкып ала берсе, таанышы жоктор маңкып ала берсек кандай болот? Кичине анча-мынча адилеттүүлүк болуш керек да. Урматтуулар, мен сиздерди терең урматтайм, сиздерди сыйлайм. Мамлекетте тартип жана биримдик ынтымак болуш керек. Бирок ошол жерде мамлекетте биримдик ынтымак тартип болуш үчүн биринчи адилеттүүлүк болуш керек да. Акыйкаттык болуш керек, калыстык болуш керек. Анан ошол мезгилде баардыгы калыбына келет. Силерди терең урматтап, мен Токобай Исмаил, 10 баланын атасымын, коомдук ишмеримин. Көп жылдан бери ушу укугу бузулган адамдардын, мага кайрылган адамдардын ишеним катынын негизинде сот, прокуратура, милиция тармагына аралашып, алардын көйгөйлөрүн чечүүгө аракет кылып жасап иштеп келе жатамын да. Өзүм 68-демин. Саламатта калыңыздар. Мени көңүл алып, мага көңүл бөлүп, мени сөзсүз кабыл алып коюңуздар. Суранам, өтүнөм. Урматтуу мен Токобай Исмаил Төлөгенович. Бүгүн 6-октябрь 2025-жыл саат 11 болуптур да. Чыдамсыздык менен күтөм. Мени кабыл алып коюңуздар мүмкүн болсо.